Саламатсыңарбы кыргыз элим. Өзүм турмушунун кыйынчылыгына байланыштуу кызым менен көчөдө калгандыктан биз кризисный центрге келгенбиз. Кризисный центрдин аты Руки любви деп аталат экен. Контракт ошол жерде карантин убагында жашап турууга уруксат алып киргенбиз. Азыр карантин болгондуктан менин жумушум жок. Квартираны кызымды бакканга каражатым жок болгондуктан ушул жерге келип түшкөнбүз. Контракт түзүп, карантин бүткөнчө жашаймын деген ой менен келгем. Контрактты түзүп атканда, контракт жазылып атканда бул жерде жашайсың, тамак ашың, жашоочу жериң менен обеспечивать этебиз деп беришет. Контракт түзүлгөн. Контракт түзүлүп бүткөндөн кийин карасам, бир күндө бир маал биз Библия окушубуз керек экен. Биз силерди заставлять этпейбиз, өзүңөр билгиле деп контракт түзүлүп атканда айтып, анан мен Библияны окубайм десем, эме кылышкан эмес, башына унчулушкан жок, эчтеке келишкен жок, айпери. Макул деп турушту, бирок бүгүн мага келип, неге Библияны окуп атканда сен катышпай атасың, неге отурбай атасың деген суроолор болгондо, мен айттым, мен деген мусулман болгондон кийин эки жүздүүлүк кылып, Кудайды алдап, мен анда отура албайм, Библиямды окуй албайм, кечирип койгула десем, анда сен бул жерден чыгып кет дешти. Анткени биздин условиябыз ушундай, обязательно Библияны окушуң керек дешти. Анда условияң андай болсо, мен хорошо чыгып кетейин дедим. Бирок азыр эстеп көрсөм, окусам, контрагында изучение Библии деген, обязательно деген сөз жок эле. Бул жерден, получается, алдашып атат. Биз благотворительный центр, биз жардам беребиз деген менен өздөрүнө тартып, окугула деп заставлять этет экен. Бирок контрагында изучение Библии обязательно деген сөз жок. Бул өздөрүнүн правиласынабы, башкасынабы туура эмес жатат деп ойлоп атам. Азыр эми мындай ойлоп көрсөм, менин правам, менин укуктарымды булар тебелеп жаткан болуп жатат. Бул жерде бир гана мен эле эмес, башка кыздар деле бар, алар деле баарын деле окугусу келбейт Библияны, бирок биздин условия ушундай дегенден эле бара турган жерлер жок болгон үчүн эле көздү жумуп окуп жатышат. Азыр мынакей эми мен окубайм деп алардын Библияңардын мага кереги жок дегеним үчүн мени азыр бул жерден чыгып кетишиң керек балаң менен, биздин условиялар боюнча. Андай эмес. Анда кете бер, двери открыты, мы вас здесь не держим деп жатышат. Каяка кайрыларымды, кимден өзүм праваларым жөнүндө сураарымды билбей, азыр сиздерге кайрылып жатам, Эрнис Байкеге чалсам, макул кайрылыңды жибер, мен жиберейин дедим эле. Кыргыз элим силерден суранарым, мага жардам берип азыр мен акыбалымды түшүнүп койгоңарды аябай суранат элем. Чындап эле бул жерде ушундай. Уктум, кээ бир кыздар, кыргыз өзү мусулмандар эле булардын Библияларын окугандан кийин өздөрүнүн динин да сатып кеткендери да болуптур. Мен андайга барым келбейт. Аны кылайын деген да оюмда дагы жок. Мен анчалык деле против эмесмин, бирок заставлять этип жатканы мени аябай жаман акыбалда калтырып жатат. Суранам сиздерден, мени туура түшүнүп, болгон аракетиңиздер менен жардам берүүңүздөрдү.